Assalamu алейкум бардыгыңыздарга. Ширин Дүйнө каналына кош келипсиздер. Бүгүн сиздерге бат даярдалуучу ламанын рецептин көрсөтүп бермекчимин. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Биринчиден этти маринадалашыбыз керек. Этке крахмал, перец, ошондой эле соя соусун кошуп, аралаштырып туруп 20 мүнөткө коюп коебуз. Эми камыр даярдашыбыз керек. Жумуртка, туз, суу, унду элеп алып, орточо жумшактыкта камыр жууруп алабыз. Камырды азыраак жайып туруп, үстүнө май сүйкөп, өзүбүзгө ыңгайлуу кылып кесип алабыз. Биринчи камырды азыраак жоюп, табакка ушинтип ороп туруп, камырлар жабышып калбаш үчүн үстүнө май сүйкөйбүз. Үстүнө пакет ороп туруп 15 мүнөткө коюп коебуз. 15 мүнөттөн кийин алып, эми экинчи жолу камырды чое берсек болот. Даяр болгон камырыбызды эми сууга бышырып алышыбыз керек. Кайнаган сууга 1,5 чай кашык туз кошобуз. Андан кийин камырыбызды салып, 2 мүнөт аралыгында бышырып алабыз. Бышкандан кийин муздак сууга салабыз. Подливасын даярдайбыз. Кызыган майга маринадталган этти салып, кызарта кууруйбуз. Капуста салып, андан кийин ширин болгарскийлерди кошуп, бардыгын 3 мүнөт кууругандан кийин кууруган массабызды казандан алабыз. Алгандан кийин казаныбызга азыраак май коюп, пияз салып, аны дагы кызарта кууруп, үстүнө чеснок салып, аны дагы бир аз кууруп, 3 аш кашык соя соусун куябыз. Жанагы кууруган массабызды салып, кичине кууругандан кийин 2 аш кашык томат, татымына жараша туз салып, 1 мүнөт кууругандан кийин 500-600 мл суу куябыз. 15 мүнөт кайнагандан кийин биздин подливабыз даяр болот. Бул ламанды жасап көрүңүздөр. Сиздерге сунуштаймын. Каналга катталып, комментарий жазып, лайк басканды унутпаңыздар. Кийинки видеолорго чейин сак саламатта болуңуздар.